болду, мен чарчап кеттим, эже болду, чарчадым деп жатып атсам эле кызымды бияка жаткырып атышыптыр. Ушундай да болуп, миң түркүн башка үндөрдүн бул ким ырдап атат десе, бул мама ырдап атат деп билет да. Ошондо энени уксаңар беле? Бир баласын жазатканда тишин 14 тишин жазатат экен. Ошол мен сүтүм чыкпай калды, анан мындай болду. Андай такыр болгон жок менде. Мен аябай сүттүү окшойм дебейм. Колдон келсе балага ачууну дагы, таттууну дагы көрсөтүш керек деп ойлойм. Катуу айттым да. Түшүнгүдөй кылыпчы. Каныкей 4 жаштагы Алим жана 1 жаш 2 айлык Акмаралдын сүйүктүү апасы. Энелик милдеттин негизгисин жоопкерчилик деп эсептейт. Каныкейдин балдарды тарбиялоодогу маанилүү ойлору менен чогуу таанышалы. Инстаграмга ошондо балдарыңарды кээде эле сейрек эле жүктөп койсуңар, э? Ар кандай да, мисалы мен өтө чыгаргандан алысмын. Анткени балдарым кандай десем, балдарга да эркиндик керек да. Мен жолдошум көп айтат, балдарды чыгаруу менен ата эне кандай чоң жоопкерчилик алат мойнуна. А балким ал бала кийин чоңойгондо айтат, мага кереги жок мындай нерсенин деп. Ошон үчүн ата эне дагы мындай туура, мындай осознанный дейби, мындай туура нерсе бериш керек да. Бирок мен өтө олуттуу эмес, аз-маз кээде баягы мындай ирония катары, мисалы мынтип кызым карабайсызбы, мынтип чукуп атат дагы, баламдыкына салып коюм. Бул аябай күлкүлүү да, бул дүйнө тааным, кичинекей кыз ошону дүйнө таанып ушундай сыяктуу нерселерди салам. Аябай сонун да. Болбосо мисалы мынтип кичинекей болуп алып өзү тамак жеп атат дагы, атасын тойгузуп атат. Ушунчалык мындай кыз башкача да, мындай жароокер. А балам болсо аябай эмеси жакшы да, мындай ырга, бийге, шыктуу да. Мисалы бир нерсени айтып күлүп эле айтып, бир нерсени ырларга аябай жакын да, мындай. Мүнөзүчү, мүнөзү кимге окшош? Мүнөзү ачык мүнөз. Айтып атпайм. Айнесине окшош. Атасына окшош. Билбейм эми аны. Мисалы өзү мындай ыргыларга жакын. Бирде баян көрүптүр рекламаны. Кока-коланын рекламасын көрүп алып, анан бийлеп мындай деп мындай неме кылат турбайбы, бутун кандай, мен даже билбейм ошолорду. Ал болсо аябай туурап ошолорду. Это компот деп өзү придумал, мисалы. Ему никто не сказал. Өзү болсо компот деп атат да. А хотя реклама про Кока-колу. Ошон үчүн мындай өзүнүн тапкычтыгын кээде көрүп таң калам. А бул кызым боевая да, мисалы аябай. Ушу карап атып. Экөө мүнөзү боюнча айырмаланабы? Аябай башкача. Укмуш жер, асман жер. Ошо асман менен жердин ортосунда аласың да. Ошо балам ушундай, мындай күлүмүңдөп турат, андай нерсе. Биринчи төрөтүм аябай оор болду. Качада төрөлгөн эсиңерде? Эсимде 10-дон 15 мүнөт өткөндө күндүзү төрөгөм. Түнү менен кыйналган кезиң. Ошол күнү мен түнкү 1ден баштап кыйналып, күндүзү кечки саат 8-те келип, анан эртең менен саат 10-до төрөп атпайм. Ошондо 10-унан баштап кыйналгам да, түнкү 1ден 10 числодон, а мен 11 күнү 10-15те төрөп атам. Кыйын да бул эми. Жакшы, мен негизи биринчи баламда аябай көп каталарды кетирдим. Ден соолук жагынан, караган жагынан, укмуш. Эми азыр экинчисин төрөгөндө мындай бир аз опытный деп коебу. Эми уулумду төрөгөндө Сансанычтан төрөгөм. Эркек киши төрөткөн аябай мыкты докторлордун бири деп ойлойм да. Анан экинчи кызымды төрөгөндө 5-чи госрепродукция деген доктор ооруканасы бар экен, ошоктан төрөдүм. Аябай жеңил төрөдүм. Кызымды болсо ошо заведующийдин замы төрөткөн, Айсулуу Дамировна деген. Аябай сонун төрөттү. Ал өзү кандидат экен, жакшы экен да. Анан мен негизи биринчи төрөттөн кийин аябай коркуп каптырмын, чындыгында. Кандай болот? Мейли эми мындан жаманына да даяр болоюн деп аябай жүрөм. Анан экинчи кызымды төрөгөндө күлкүлүү да. Айтат, болду, мен чарчап кеттим, эже болду, чарчадым деп жатып атсам эле кызымды бияка жаткырып атышыптыр. Ушундай да болуп, ушундай жеңилин айтыңыз, мен ойлогом мындан дагы жаманы болот экен, бирок кызымды аябай жеңил төрөдүм. Ачуу деп айтчу. Ошону мага аябай кулагыма куюшкан, ачуу болот. Анан ойлоп койдум, кызым чыкпай атат, эми ачуусу дагы алдыда, эми
кой болбой калдым мен деп өзүмдү таштап салайын деп мынтип жатсам эле кызымды жаткырып калды ичиме. Аябай таң калганымды сурабаңыз, качан ачуусу болгонун, качан төрөгөнүмдү билбейм. Анан ошон үчүн айта берем да, Кудайым, шоп рахмат деп, чындыгында Кудайыма ыраазымын. Меники кандай катачылык болду? Мен баламды жылуу кармап салдым абдан. Биринчи катам, экинчи катам тишин жакшы сактай албадым, жууган жокмун. Ойлодум дейм, биз ушундай кылат экенбиз, биз деле кичинекей кезде жуучу эмеспиз, боло берет. Андай эмес, биздин азыр табиятыбыз башка экен, экология башка экен, турмуш шартыбыз башка экен. Азыр медицина өнүккөн убак го, анан кийин анын баарын жууп кеттик. Кийин общий наркоз берип, биз анан кийин укмуш стоматологко барып, анан бир жасаганда 14 тишин жасап, анан укмуш болбодукпу? Ошондо энени уктуңар беле? Бир баласын жасатканда тишин 14 тишин жасатат экен. Ошол менмин, ошол эң начар апа менмин да. Анан азыр болсо эми кызымдын тишин кой эми кыз баланык деп аябай жакшы карап атам деп. Не знаю, ушул аракет кылып атам. Бирок колдон келсе балага ачууну дагы, таттууну дагы көрсөтүш керек деп ойлойм. Эгерде ачуунун даамын татпаса, таттуунун баркын каяктан билет? Госмектепке да берип көрүш керек. Кандай условияда биз кандай окуп атыптырбыз, менин мамлекетибиз кандай экен. Анан кийин эгерде чамаң жетсе, эмгек акың, айлык акың жетсе, өзүң каалаган мектебиңе бере бер. Мага десе Cambridge School'га бер. $10,000 ашык акчаң бар болсо. Аз андай мындай кымбат мектептер $9,000, $12,000 Silk Road сыяктуу мектептерге берсең болот. Анчалык болсо билимкана сыяктуу средний статистический $3,500 жылына. Мисалы үчүн тил албай атат, укпай атат, истерика болуп ыйлайт, ошол убактарда силер эмне кыласыңар? Кыйып каласыңарбы? Мен анда деген мен мындай нерсе, жесткий нерсе бар да. Мен андайды, мага андай нерсе жакпайт. Мен айтам, балам мага жакпайт андай нерсе. Ошентсе эле тынчып калабы? Жок, андай катуу айткам да бир жолу, андай жакпайт мага балам. Мага жакпаган нерсени кылба. Анан андай истерика, андай жок. Билбейм каяктан үйрөнүп алган, көңүлүмө жакпай калса эле кайра келип, мама кечирип коюңузчу деп ушинтип сурайт. Билбейм каяктан үйрөнүп алганын, анан бирок мен айткам, балам мага жакпайт андай нерсе. Мага жакпаган нерсени кылба. Жок, мага кызык болот да, ошо мага жакпайт деп бир айтып койсоңор эле, анан ошого. Катуу айттым да. Түшүнгүдөй кылыпчы. Жок, мен билбейм. Жок, балким мен сөзсүз да, эненики бок, атаныкы ок деп коет. Анын эч нерсеси жок. Депрессия болсо керек да. Мен өзүм кеч турмуш курдум да. 28-имде төрөдүм Алимди. Акмаралды 31 жашымда төрөдүм. Мен кеч эне болгондордун катарындамын. Мен мисалы биринчи карьера жасап туруп, анан кийин үй бүлө кургандардын катарындамын. Анан жанымда 2 алмончоктой балам турат. Мен ошолорду таштап, ошолордун ырысынан кечип, мисалы күйөөмдү таштап, анан бир сахнага кетет элем деген нерсе бул туура эмес элек деп ойлойм да. Ошон үчүн ар бир нерсе убагында. Балдарым чоңойот, аш мен кийин балким Мадонна болуп кетермин деп. Эми Экөөнү тең эмес. Экөөнү тең эмес. Канча жашка чейин? Баламды 1 жаш 3 айына чейин, кызымды 1 жаш 2 айына чейин эстим. Эмизгенде алгач оңой болду. Оңой эле болду. Менде андай проблема жаралбады. Мен кээ бирөөнө таң калам да, сүтүм чыкпай калды, анан мындай болду. Андай такыр болгон жок менде. Мен аябай сүттүү окшойм дебейм. Ай Кудай, жок эми, ну как есть, да? Даже сүттөн чыгарып аткан убагым, это так тяжело. Араңдап атып, бир жумалап атып, араң чыгарып атам сүттөн. Ошондой. Сүт кетпейби же? Сүт кетпей. Анан ойлоп койдум, аябай сүттүү кегилер. Ятын такая да түсүнөт. Эне күндөлүгү деп аталат бул. Ошо силердин эне күндөлүгүңөр деле аябай кызыктуу экен. Жумуш менен үйдүн ортосунда, башкысы энелик милдетиңерди алдыга коет экенсиңер. Рахмат. Ийгилик, балдарыңарга ден соолук.